Салам достор, кайрадан 7-каналдын Балапан шоу көрсөтүүсү эфирде. Андыктан баарыңыздарды экранга жакыныраак чакырып алалы. Анда бүгүнкү көрсөтүүбүздү адаттагыдай жагымдуу музыкалык клип менен баштап алалы. Кыргызда кыздын чачы улук, кыргызда кыздын аты улук, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук дейт Айдана. Ансарындай кыргыздар кызды төргөт көрүп, сыйлап, кадырлап, кыздын кадырын билген кезде бай жана ынтымактуу өлкөгө айланат экен. Анын сарындай биз дагы мына ушул 7-каналдын Балапан шоу көрсөтүүсүнө дагы сонун бийчи татынакай сулуу кыздарды чакырганбыз. Анда Айдана достор менен биздин конокторду тааныштырып өтөлү. Саламатсыңарбы достор? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Биздин студияга кандай маанай менен келдиңер? Жакшы. Азаматсыңар. Анда Дарика бийчилер тобу бизде конокто. Кол чабыңар. Кана атыңызды тааныштырып өтөлү. Сизден баштап атыңарды айтып бергиле. Мен атым Наима. Мен 11 жаштамын. Мен атым Айбике, мен 12 жаштамын. Менин атым Жемиле, мен 8 жаштамын. Менин атым Канакей, мен 8 жаштамын. Менин атым Айдана, мен 8 жаштамын. Ай Азамат, бизге сулуу татынакай кыздар келиптир Айдана. Кыздар, канча жаштан баштап ушул бийге катышып баштадыңар? 8 жаштан бери бийлеп жүрөм. Мен 3 жылдан бери тансыга барып жүрөм, бийге барып жүрөм. Мен 8 жаштан тансыга барам. Мен 5 жаштан тансыга барам. Мен 6 жаштан тансыга барам. Бийге катышканда бийдин эмнеси менен жагат? Кана бийдин кайсы түрлөрүн үйрөнөсүңөр? Же болбосо ата-энеңер бар дедиби, же өзүңөр каалап бийлегиңер келип бардыңарбы? Өзүм каалап бийлеп бардым. Мага бий аябай жагат. Анткени бийде биз ар нерсе кылабыз. Зарядка кылабыз, разминка. Мага бар жок жагат.
Ага да бардыгы жагат. Мен өзүм баргым келип жаткан, анан барып Декаденс би студиясына баргам. Мага бүт жагат. Мага сонун танцыга барам. Мен өзүнүн каалоо менен бардым биге. Мен дагы өзүм каалоо менен бардым биге. Мага баары жагат. Бийдин канча түрлөрүн билесиңер? Кайсы бийдин түрлөрүн үйрөнүп жатасыңар? Биз улуттук бийге үйрөнүп жатабыз. Мирзайда эже мага мисалы үчүн бийде аябай ушул пластикасы жагат да. Колдору менен ушинтип сону мынтип бийлешет да. Бийлегендер. Бийчи экени көрүнүп турат, колдорунан. Кыздарды да байкадык, жанатан бери сонун костюмдарды тиктирип, сонун чачтарын өрүп дегендей. Кыздар, кайсы өлкөлөргө бардыңар? Конкурстарга, кароо сынактарга катышасыңарбы? биз Турцияга барганбыз, Түркистанга, Турцияда фестивалда катышканбыз. Түркистанда гран-при утуп алганбыз. Жакында биз Ташкентке да барабыз. Ой, азаматсыңар. Куттуктайбыз кыздарды, Баш байге жеңип келдиңерби? Ооба. Кайсы бий менен бардыңар эле? Кыргыз, комузчу. Кыргыз бий менен, Азаматсыңар. Айдана, сен кайсы бийдин түрүн жакшы көрөсүң? Мен кыргыз бийди бийлеп жакшы көрөм. Биз Ташкентке барганбыз, анан Астанага барганбыз, Түркистан, Турцияга барганбыз. Ай, азаматсыңар. Силер көөлө өлкөлөргө барат экенсиздер да, ушинтип бий менен, ушул современный бий менен, анан этно бийди да бийлейсиздерби же кандай? Экөө бийлейбиз. Экөө теңби? Кыздар айткылачы, жетекчиңер жөнүндө билгим келип атат. Силердин жетекчиңер ким? Биздин жетекчибиз Шашаева Үмүт Шашаева. Мирзайда эже мага кыздардын костюмдары жакты. Биякта карасаң этно, биякта карасаң современный. Аябай сонун, көзгө көрүнгөн аябай сонун экен да. Саркеч кийимдер деп койсок болот, Азаматсыңар кыздар. Ушул костюмдарды каяктан тиктиресиңер? Биздин швейный цехыбыз бар, анан ошоктон тиктиребиз, анан ошо кийип алабыз. Ай, азаматтар. Анда эмесе биздин достор менен биргеликте ушул татынакай бийчи, таланттуу, өнөрлүү кыздарыбыздын өнөрүнө күбө бололу дагы, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Жарык нур Кутман Жылдыздан, жалын бей чыккан Кыргыздан. Байыркыдан жалын бей, бактыбызга жанган бей, башат алып Кыргыздан бардыгына майрам бей. Өргө чапкан жалын жаш, Өтүп кетсе табылбас, эр жигитке шаймашай, эрги пиле карындаш, эрги пиле, эрги пиле, эрги пиле, эрги пиле. Шуңкыргана таккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак. Dilekten kuyup canı gün ötkön, canın barda öçürgö жалыныңды жүрөктөн. Шарапаттуу дүйнөдөй шаңга кошул сырдөбөй, кантип чыдап турасың карап четте бийлебей. Эрги пиле, эрги пиле, эрги пиле, эрги пиле. Шуңкаргалар каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак.
сынган, шат өмүргө жарык болуп шамчырактай жагылган. Күлкү менен жашарып күн балдары аталып, бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталык. Баталык, 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 баталык. Шыңкырган каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтыруну чапкандай. Кандай адам ким турат, албай жүрүп булкумак, жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрүп булкумак, жалпы тегиз бийлесек жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымак. Кыргыз би сонун бийлешти, аябай кол чапкы бөлү, азаматсыңар кыздар. Бул бийди канча убакытта үйрөндүңөр кыздар? Кыргыз бийин 1 жыл. 1 жылда үйрөндүңөр, Ооба. Жакшы. Ушул кыргыз бий менен концерттерге да чыктыңарбы? Ооба. Кайсы концерттерге бийледиңер? Мисалы, филармонияда, же болбосо мектептерде, кайсы жерде бийледиңер? Сетекте. Сетек балдар борборунун сахнасында бийлегенбиз. Ой, азаматсыңар, кандай өнөрлүү, таланттуу кыздарсыңар. Эми кыздар, мен канчанчы класста окуйсуз дедиңер? 6-чы класс, Силер? 6-чы класста окуйбуз. Силер кыздар? Биз 3-чү. 3-чү класс, Мектепте жөнүндө айтып кетели. Ошо мектепте сабактарыңар менен бийге барганда убактыңар жетишеби? Ооба, жетишет. Ооба, жетишет. Кайсы убакта барасыңар бийге? 6:30. Кечки 6:30, Биз 6:20-да. Жакшы. Мектептен да силерди бийлеп бергиле деп суранышабы? Ооба. Ооба жок. Силердичи кыздар? Мектептен суранышабы бийлеп бергиле деп? Ал жактан бийлеп бересиңерби? Ооба. Эми силерди көрүп окуучуларыбыз дагы бийлегиси келет, силерде болуп сахнага чыккысы келет. Ошол досторго кеңеш айтып кетпейсиңерби? Эмнеден башташ керек бийчи болуш үчүн? Бийге баруу үчүн кадам ташташ керек, өзүңдү ишениччүү болуш керек. Дагы кыздар, дагы эмне кылыш керек? Тенеден руксат алып, өзү барыш керек. Кыздар, силерчи кандай кыласыңар? Ушу достор бийлегиси келсе эмне кылыш керек биринчи? Биринчи ата-энеден руксат алып керек. Руксат алып барыш керек. Ооба. Бий дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Бий деген эмне силердин оюңар боюнча? Бий деген ал ар түрдүү болот, ал этно стиль болот, анан современный стиль болот. Бийде биз ар нерсе кылабыз, гимнастика болобуз, чуркайбыз, разминка кылабыз. Ал бар жок мага жагат. Бий биздин жашообуз. Бийге барганда биз эркин сезебиз. Өзүңөрдү эркин сезесиңер, таланттуу сезесиңер, Ооба. Кыздарга дагы кошумчалап айтып кетейин. Маданият, искусствонун бир бөлүгү бул бий болуп саналат. Бий, айдана билесиң, жан дүйнөнүн азыгы. Мындай айтканда, бий биздин көкүрөгүбүздөгү, жан дүйнөбүздөгү кыймыл аракет менен, музыканы угуу менен, кыймыл аракет менен өзүбүздүн ичибиздеги жан дүйнөбүздү элге тартуулап беребиз, Ооба. Туурабы кыздар? Ооба. Ошон үчүн досторду дагы бийлегенге чакырып кетебиз. Седенде бийден эмне пайда алабыз? Келгиле чогуу санайлы. Биринчиден ден соолугубуз үчүн болот, Ооба. Эмне үчүн ден соолугубуз үчүн болот? Седенде разминка кылабыз, чуркайбыз, гимнастика кылабыз. Дагы эмне кылабыз? Дагы растяжка кылабыз. Дагы туура кыймылдайбыз, туура дем алабыз, Ооба. Азаматсыңар. Көрдүңөрбү, канча бийдин пайдасы бар. Ошондуктан досторду дагы бийлегенге чакырып кетели, кыздар. Ооба. Анда эмесе мына ушул Дарига бийчилер тобунун дагы бир сонун керемет бийине көңүл буралы. Сам ты нельзя, это кто так сказал?
ни шагу назад. Момент, когда надо им всем показать. Кто тут свеж? Ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем. Покажи, Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе. покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Покажи, Ну же, провоцируй успех. Пусть завидуют все, ты по жизни в игре. А ты лучший, впереди твоя цель. Сделай так, чтобы они изменились в лице. Кто тут свеж? Ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем. покажи, Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе. покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Покажи. West Disco Show. Двигай телом, не сиди так без дела. Everybody. Peace. Кыздар, ушул Дарика студиясы жөнүндө кененирээк айтып берсеңер. Биздин Дарика студиябыз аябай чоң. Биз Дарика студиябыз менен чет өлкөлөргө барып келебиз. Биздин группада 100дөн ашык кыз бийлейт, 6 группа. Чашайна бизге ынтымакты үйрөтөт. Чоңдорду сыйлаш керек, кичинекейтерди да сыйлаш керек дегенди үйрөтөт. Азаматсар, ал эми кыздар, ошо кызыктуу күндөрүңөр кандай өтөт? Мисалы туулган күндөр же болбосо майрамдарда майрамдайсыңарбы? Ооба. Ошол жөнүндө айтып кетсеңер. Туган күн болсо биз чогулабыз. Билектерди Белек бересиңер, пицца жейбиз. Силер ырдайсыңарбы кыздар? Туулган күндөрдө куттуктап ырдайсыңарбы? Ооба. Анан жетекчиңер жөнүндө айтып кетсеңер. Жетекчиңер кандай же кандай тарбиялайт силерди, эмнелерге үйрөтөт? Мен чашайна бизди жакшы көрөт. Мен чашайна бизди хореограф жардамчы Айлита эже бар, Туся эже бар. Ай Азамат. Ушундай таланттуу кыздардын соонун маегинен кийин биздин Роза апабыздын жомогуна өтөлү. Саламатсыңарбы? Менин бөбөктөрүм, балдарым. Андан эсе бүгүн дагы силерге дагы бир жомок окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, менин жомогумду жашынакай болуп кунт коюп соңуздар. Бүгүнкү жомоктун аты куш менен достошкон кыз. Илгери өткөн заманда Абышка кемпирдин
3 кызы болуптур. Абышка отун терип келип, базарга барып сатып, үй бүлөсүн бакчы экен. Бир күнү Абышка 3 кызына айтат: "Кыздарым, силерге базардан эмне алып келип берейин?" дейт. Абышканын улуу кызы айтат: "Мага базардан өтүк алып келип бериңиз" дейт. Ортончусу айтат: "Мага базардан көйнөк алып келип бериңиз" дейт. Ал эми кичи кызы болсо: "Ата, мага күзгү алып келип бериңиз" деп өтүнөт. Абышка 3 кызынын айткандарын алып келип берет. Бир күнү кичи кызы күзгүсү менен ойноп отурса, бактын башына бир куш келип конот да кызга кайрылат: "Эй кыз, сен мага жардам берчи. Тиги жакта менин досумдун канатына ок тийип, уча албай жерде жатат, курсагы дагы ач." Кыз куштун айтканын угуп, анын артынан басат. Чын эле чоң бактын түбүндө куштун досу жерде жатканын көрүп, ага жакын келет да алгач канатына тийген жаңын огун сууруп алат. Анан жаракатына бака жалбырактан таңып, андан соң куштун курсагын тойгузуп тамак берет да аны бактын бутагына чыгарып, эч ким көрбөгөндөй кылып жашырып коет. Куш курсагы тоюп, ооруган жери басылганда катуу уктап калат. Эртеси кыз кайра келип, куштун жарадар болгон канатын жаңыртып таңат да дагы курсагын тойгузуп коет. Арадан 5 күн өткөндөн кийин куш айыгып, өзү учканга жарап калат. Кыз кушка колунан келген жардамын берип, учуруп жиберген соң, күзгүсүн карап олтуруп, жанынан өтүп бара жаткан кумурсканы көрүп калат да аны уюгуна жеткизип коет. Кумурска рахматын айтып, мурутунан бир кылын үзүп берет. "Керек болуп калсам, ушуну күйгүзсөң, мен даяр болом" деп уюгуна кирип кетет. Кыз кумурсканын берген кылын катып алат. Бир күнү кыздын атасы кабагы бүркөө келет. Кыз атасынан сурап, атасына: "Хандын казынасына ууру кирип, алтындарын уурдап кетиптир. Таап бербесең жаныңарды тим койбойм. Болгон ишиңерди токтотуп, казынаны издегиле" деп жатат. "Эртеңден баштап мен казынаны уурдаган ууруларын таабы үчүн жол кезип кетишим керек. Мен кеткенде силерди ким тамак берип багат" деп катуу капа болот. Ошондо кыз кумурсканын берген кылын күйгүзөт. Кумурска ошол замат даяр болот. "Эй боорукер кыз, сага эмне болду?" деп сурайт. Кыз болгон окуяны айтып бергенде кумурска айтат: "Хандын казынасынан алтындарды анын 40 жигити уурдаган. Бирок алар кайда катканын билбейм. Аны сен жардам берген куш билет" дейт. Кыз ошол замат куштун берген канатын күйгүзөт. Куш дароо учуп келип кыздан сурайт: "Сага эмне болду?" деп. Кыз болгон окуяны шашпай айтып берет. Куш кыздын сөзүн угуп, хандын алтындары кайда катылган тууралуу айтып кызга катуу эскертет. "Мени айтты деп эч кимге айтпа. Эгер менин айтканымды билип калышса, хандын 40 жигити мени мылтык менен атып салышы толук мүмкүн." Кыз башын ийкеп, макулдугун берип, кушка рахматын айтып узаткан соң, анан атасына келип, алтындар кайда катылганын айтат. Абышка кызы айткан жерге келип, алтындарды таап, анан ханга келет. Хан Абышканын айтуусу боюнча алтындарды тапкан соң, Абышкага алтын башындай алтын берет. Аттын башындай алтын берет. Абышка менен кемпир чоң үй салып, мал сатып алышат. Жашоо шарттарына оңдоп, жыргап, куунат жашап калышат. Ал эми кыз куш менен болгон достугун сактап, аны менен жолугушуп, бири-бирине жардамдарын берип, түбөлүккө дос болушуп калышыптыр. Абышканын 2 уулу кызы турмушка чыгып кетип, атасы менен апасына караан болуп, кичүү кызы калат. Кыз куш досунан болгон жан жаныбарлардын тилин үйрөнүп, көп жетишкендикке жетип, жыргап, куунап жашап калыптыр. Кыз, көрдүңөр балдарым, кыздын кандай боорукердигин, адамгерчилигин көрдүңөрбү? Мына досуң болсо, башка классташтарың болсо, ушундай бир катуу кыйынчылыктарга дуушар болгондо эч качан колуңарды
сунуп ар дайым колуңарды сунуп эч качан жамандык кылбашыңар керек. Ар дайым жакшы маңайда болуп, ушул жапа чегип аткан досуңа колуна кол, бутуна бут болуп, жок дегенде жакшы сөзү менен ушул досторуңарга жардам беришиңер керек экен. Ушул боорукердикти, бириңдикти, ынтымактыкты балдарым эч качан оңдупашыңар керек. Бири-бириңерге ишарак болуп, ынтымактуу болуп, боорукер болуп, жашынакай апаңардын айтканын угуп, жашынакай чоңойгула. Анда эмесе бүгүнкү жомогум ушу менен түгөндү балдарым. Кудай буйрса, эмдиги жомоктон жолушканча саламатта калгыла. Анда эмесе биздин куттуу студиябызга келип, өнөрүңөрдү тартуулап, жакшынакай маек куруп бергениңерге сиздерге чоң рахмат кыздар. Бактылуу болгула, дагы көп бийлерди бийлеп, чет өлкөлөргө чыгып, кароо сынактардан жеңиштерге жетип, Кыргыздын желегин желбиретип жүрүшүңөргө Айдан экөөбүз тилектешпиз. Дагы студиядан күтөбүз, Ооба. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды, Айдана. Достор менен коштошолу. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман тургула. Саламатта калгыла достор.